Навальный шайлоо күнү Путинге каршы акция өткөрүүгө чакырды. Орусияда камакта жаткан оппозиционер саясатчы Алексей Навальный кийинки айда өтө турган президенттик шайлоодо азыркы президент Владимир Путиндин талапкерлигине каршы добуш берип, ага нааразылык билдирүүгө чакырды. Шайлоо күнү саат туура 12:00 Путинге каршы добуш бериш үчүн баргыла жана ошондой добуш бериш үчүн баргандардан жаралган узун кезекте. Пикирлеш адамдарды көрсөңүздөр болот. Бул эң коопсуз жалпы нааразылык акциясы болот. Ага миллиондогон адам катыша алат деген пост жазды Навальный X мурдагы Twitter социалдык түйүнүнө. Кремлдин дарегине айтылган катуу сын саясаты менен белгилүү саясатчы бир катар айыптардын негизинде узак мөөнөткө камалып абакта отурганына 3 жылдай болуп калды. Ал коюлган кененин баары негизсиз саясий өч алуу деп атап келет. Орусияда президенттик шайлоо 15-17 мартта өткөн жатат. Ага катышуу ниетин билдирип чыккан 11 кишинин кимси талапкер катары расмий катталганын Борбордук шайлоо комиссиясы 10 февралга чейин жарыялашы керек. 29 январда Владимир Путин президенттикке талапкер болуп катталганы расмий жарыяланды. Ушуну менен ал 5-рет мамлекет башчылык кызматка аттанууда. 31 январда Москванын Украинага кол салуусун токтотууга ачык үндөп келе жаткан саясатчы Борис Надеждин расмий түрдө президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Маалымат булагы Азаттык. Салимбай Байбаччанын ишиндеги жаңы жагдайлар Кыргызстандагы окуялардын таасири. Азаттыктын өзбек кызматы өзүнүн бир нече ишенимдүү булагына таянып, Салимбай Байбачча деген каймана ат менен таанылган Салим Абдувалиевдин ишинде Кыргызстандагы соңку окуялардан кийин жаңы эпизоддор жаралганын жазып чыкты. Өзбекстанда уюшкан кылмыштуу топторго каршы рейдтин алкагында Салим Абдувалиев өткөн жылдын соңунда камалган. 2 айдан бери тергөө Абдувалиевге карата козголгон иштин чоо жайын ачыктабай келет. Салимбай Байбачча маалыматтарга Салимбай Байбачча алгач Таш абагында кармалып, андан кийин Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын Ташкенттеги убактылуу кармоочу жайына которулган. Бирок иш боюнча жаңы эпизоддор пайда болгондон кийин анын азыр кайда кармалып турганы жашырылып келет. Озотликтин ишенимдүү булактары Салим Абдувалиевдин кылмыш ишиндеги жаңы эпизоддорду Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин билдирүүлөрү менен байланыштырышат. Журналисттер бул божомолдордун бирин да расмий ырастай алган Өзбекстандын ички иштер министрлиги тергөө аяктагандан кийин гана маалымат берилерин билдирген. Азаттыктын дагы бир булагы Өзбекстандын ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери ал Салимбайдын иши боюнча тергөөдөгү жаңы учурлар бир гана Кыргызстандын жетекчилигинин билдирүүлөрү менен чектелбестигин белгилеген. Анын айтымында Кыргызстанда Крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев өлгөн соң Борбор Азиядагы кылмыш дүйнөсүнүн лидеринин орду бошогон. Өзбекстандагы рейдке Көлбаевдин айланасындагы окуяларда себеп болушу мүмкүндүгүн божомолдоодо эксперт. Криминалдарга каршы күрөш УКМК абактарды тескейт. Өзбекстан атайын кызматы 2017 жылдан бери өлкөдөгү Улуттук Олимпиада комитетинин төрагасынын ордун басары жана өлкөнүн күрөш ассоциациясынын төрагасы болуп келген 73 жаштагы Салим Абдувалиевди былтыр декабрда камаганы белгилүү болгон. Буга чейин ал шектүү олигарх экени таасирдүү криминалдык төбөлдөр менен байланышта болгону айтылып келген. WikiLeaks сайты Абдувалиевдин орус президенти Владимир Путин менен да байланышын жазган. 25 январда Улуттук коопсуздук комитети УКМК жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты Эмиль Жамгырчиевдин камалышы тууралуу маалымат тараткан. Башкы прокуратура Жамгырчиевге чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен 26 декабрда кылмыш ишин козгогон. Анда депутат туура бир жыл мурда 2022 жылдын декабрь айында Өзбекстандын Ташкент шаарына Салим Байбачча деген ат менен таанылган Салим Абдувалиевге жолугуу үчүн чек арадан мыйзамсыз өткөнүн билдирген. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Жамгырчиевге чек арадан мыйзамсыз өткөнүнө байланыштуу Өзбекстанда дагы кылмыш иши козголгонун айткан. Ташиев депутат Салимбай Байбаччага кат жазганы аныкталганын билдирген. Чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып коюлган. Кыргызстандын бир да жаранын камабайбыз, камаганда эмеспиз. Эмиль Жамгырчиевге айтып койгула, камалбайт. Келсин да сотто жооп берсин. Кармабайбыз, камабайбыз. Салим Абдувалиев Өзбекстандын Крим төбөлү деп ачык эле айтышыбыз керек. Эмиль Жамгырчиев андан колдоо издеп, биздин мамлекеттин башында отурган кызмат адамдарын жамандап, аларга чара көрүүнү суранып, ошол кишиге барып атат. Бул эмне деген акмакчылык деген Ташиев. Ал эми президент Садыр Жапаров жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жамгырчиев өзбекстандык ишкер Салимбай лакап аты менен таанылган Салим Абдувалиевге кайрылып эки досту жок кылууга жардам берүүнү суранганын айткан. Эмиль Жамгырчиев соңку окуялар тууралуу 16 январда парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин жыйынында учкай комментарий берген. Анда депутаттардан сот өкүмү чыккыча аны сындабай турууну суранган. Депутат эмес, жөнөкөй эле жаран катары кесиптештеримден суранат элем. Алдын ала сын пикир айтуудан алыс болсок деген суранычым бар эле. Адамдын күнөөсү
күнөөсү барбы же жокпу деп сот өкүмү чыксын. Менин айланамдагы жагдайга байланыштуу тергөө иштери жүрүп жатат. Тергөө аяктагандан кийин иш сотко барат, сотто менин дагы маалыматтарым болот. Ошол маалыматтарды угуп, сот өкүмү чыккандан кийин гана бири-бирибизге сын пикирлер айтсак деп суранып кетет элем. Себеби менин артымда деле ата-энем бар, үй бүлө, бала, бакыра деген бар. Аларды дагы өзүмдү дагы ыңгайсыз абалга коюп жатабыз. Башыбызга ушундай иш түшүп калса карайлап калат экенбиз. Ошондуктан соттун өкүмүн күтсөк деп суранып кетет элем. Өзбекстандын криминалга каршы рейди 2 декабрда Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн кармоо боюнча жапырт рейдтер өткөрүлүп жатканын билдирген. Ички иштер министрлиги өлкө аймагында 40 күндүк акция өткөрүүлөрүн жарыялаган. Анын алкагында Бахти Ташкентский деген каймана аты менен белгилүү болгон Бахтияр Кудратулаев, Сайдазиз Медгородок деген кайманасы бар Сайдазиз Сайдалиев сыяктуу крим төбөлдөр кармалган. Рейд аяктаганына 2 ай болсо да, анын алкагында көп козголгон кылмыш иштери жана камакка алынган адамдардын так саны дагы деле белгисиз. 23 январда Озотлик, Өзбекстандын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Шохрух Гиозовго рейдтин жыйынтыгы тууралуу суроолор менен кайрылган. Гиозов бул суроолорго азырынча жооп бербей турган жана тергөө аяктагандан кийин расмий маалымат берилерин билдирди. Ушундай эле жоопту камалгандардын айрымдарынын адвокаттары да айткан. Кармалгандардын биринин жактоочусу иш тууралуу буларды айтты. Башында Өзбекстандын ички иштер министрлиги менен башкы прокуратурасынын тергөөчүлөрүнүн көбү мындай операция тууралуу билишкен да эмес. Азыр тергөө толугу менен жашыруун өтүп жатат. Адвокат ошондой эле тергөөнүн чоо жайы боюнча ачыкка чыгарбоо келишимине кол койгонун, тергөөчүлөрдөн да дал ушундай тил кат алынганын кошумчалаган. Ушундай эле жоопту Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчыларына кармалгандардын ата-энелери узатышкан. Салимбай Байбатча, Камчы Көлбаев Борбор Азияда крим төбөлдөргө каршы күрөш. Былтыр октябрдын башында коңшу Казакстанда дагы бир катар медиа каражаттары уушкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн жапырт кармоо башталганын жазган. Жамбыл, Түркстан жана Жети Суу облусундагы күч органдарынын атайын операциясында 70тен ашык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалган. Бир айдан кийин бул боюнча президенттин расмий медиа ресурсу саналган телерадиокомплекс каналы ликвидация деп аталган атайын тасма жарыялаган. Ошол эле айда Кыргызстанда крим чөрөн ана баш аталган 49 жаштагы Камчы Көлбаев өлтүрүлгөндөн кийин кыргыз бийлиги өлкөдө криминалга каршы аюусуз күрөш башталганын жарыялаган. Көлбаев менен байланышта делген уушкан кылмыштуу топтун ондогон мүчөлөрү кармалып, ондогон мамлекеттик кызматкерлер иштен айдалган. Декабрда Өзбекстандын полициясы өлкө аймагында криминалдык кырдаалды жакшыртуу боюнча биз жогоруда сөз кылган 40 күндүк акция өткөрүүлөрүн жарыялаган. Жогорудагы окуялар Борбор Азия лидерлеринин криминал менен күрөшүүнүн айланасында бир нече суроолорду пайда кылды. Саясий серепчи Рафаэл Саттаров Казакстандан эксклюзив Казакстан басылмасы менен болгон маегинде Өзбекстанда криминал менен күрөштү мындайча чечмелейт. Өзбек коомчулугу кандайдыр бир окуя болгондо дайым Каримовдун малында деп салыштырып же мисал келтирип калышат. Азыр Каримов болсо деле каралар менен күрөш жүрмөк. Азыркы болгон учурларды тескерисинче ал кездеги караганда кыйла жөнөкөй десек болот. Бирок чөлкөмдөгү бүгүн болуп жаткан окуялар менимче лидерлердин бул жакта ким кожоюн экенин далилдөө максатын көздөйт. Ал эми Борбордук Азиядагы тийиштүү экспертиза борборунун директору Алишер Илхамов Борбор Азиядагы окуяларга мындай сыпаттама берди. Каралар менен күрөшкөн лидерлердин негизги максаты өзүлөрүнүн авторитардык бийлигин сактап калуу. Соңку окуяларга Путиндин Пригожин менен тиреши да себеп болду. Борбор Азиядагы жетекчилер криминал өкүлдөрү дал ошол Пригожинди туруксуздукка түрткү берет деп кооптонушат. Аларда Кыргызстанда ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү жөнүндө жана кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорлорун коомдук талкууга чыгарды. Документте уюшкан кылмыштуулук коомдук экономикалык жана саясий турмушту дестабилдештирүүчү социалдык экономикалык реформаларды ишке ашырууга тоскоолдук кылган негизги факторлордун бири экени жазылган. Министрлик Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтордун 400дөн ашуун активдүү мүчөсү бар экенин, өлкөдө уюшкан кылмыштуулуктун масштабы улуттук коопсуздукка коркунуч жаратып жатканын билдирди. Маалымат булагы. Россия тышкы иштер министри Батыш террорчуларды жамааттык коопсуздук келишими уюму өлкөлөрүн чайпалтыш үчүн колдонот. Батыш мамлекеттери Борбор Азияда бандиттик топторду колдонуу ыкмаларын активдүү киргизип жатканы айтылды. Батыш мамлекеттери экстремисттик жана террордук топторду жамааттык коопсуздук боюнча кызматташуу уюмуна кирген мамлекеттердин чектеринде кырдаалды курчутуу үчүн колдонот. Бул жөнүндө Россия Федерациясынын тышкы иштер министринин жамааттык коопсуздук кеңеши уюму маселеси жаатындагы өзгөчө тапшырмалар боюнча элчиси
катышуучусу Виктор Васильев айтканын РИА Новости жазды. Батыш өлкөлөрү Жамааттык коопсуздук кеңеши уюмуна мүчө мамлекеттердин бардык четтеринде туруксуз кырдаалды жаратуу үчүн экстремисттик жана террордук топторду активдүү колдонууда. Эгерде кеңири тарай турган болсок, бул КМШ жана анын ички аймактар деген Васильев РИА Новостиге. Дипломат тагыраагы Батыш мамлекеттери Борбор Азияда бандиттик топторду колдонуу ыкмаларын активдүү киргизип жатканын кошумчалады. Мыйзамсыз топтордун бир дарына Афганистандын түштүк жана түштүк батыш аймактарында орночо калууга жол ачылганын айтты. Тажик-Афган чек арасында абал чыңалып, кырдаал кыйын бойдон калууда деп белгилеген Васильев. Маалымат булагы Спутник KG. Путин Украинадагы демилитаризацияланган зона арыжыларын жар салды. Санитардык зона түзүү тууралуу биринчи жолу өлкө башы өткөн жылдын июлунда айткан. Украинадагы демилитаризацияланган зона россиялык шаарлардын коопсуздугун камсыздайт, ала турган аралыкта болот. Бул тууралуу президенттикке талапкер жана өлкөнүн учурдагы башчысы Владимир Путин ишенимдүү өкүлдөрү менен жолугуу учурунда билдиргенин РИА Новости жазды. Бул демилитаризацияланган сызык биздин аймак биринчи кезекте чет жакта жасалган алыска атылуучу куралдан жапа чекпегидей аралыкта болушу керек. Дал ушул курал-жаракты Украин бийлиги тынч шаарларды аткылоого колдонуп жатат, деди ал. Путин Россия Федерациясындагы армиясы Украинадагы демилитаризацияланган зонаны Россиянын калктуу конуштарынан алыстатуу аракетин көрүп жатканын белгиледи. Санитардык зона Украинада санитардык зона түзүү тууралуу биринчи жолу өлкө башы өткөн жылдын июлунда айткан. Украинанын аймагынан биздин территорияны аткылоо мүмкүнчүлүгү сакталууда. Муну бир нече жол менен чечүүгө болот. Биринчиси контрбатареялык күрөштүн майнаптуулугун жогорулатуу. Анткени менен бул аткылоону токтотот деген кепилдик жок. Бирок улана турган болсо, Украинанын аймагында бизге ок четпегидей аралыкта санитардык зона түзүү жагын карайбыз деген Путин аскердик кабарчылар менен жолугуу учурунда. Маалымат булагы Спутник KG. Рамзан Кадыровдун дагы бир кызы жогорку кызматка дайындалды. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун экинчи кызы Хадижат Чеченстандын администрация башчысынын биринчи орун басары болду. Мындай маалымат Чеченстандын башчысынын расмий сайтына жарыяланды. Маалымат кылак, 24 жаштагы Хадижат Кадырова социалдык абал менен өз ара аракеттенүү башкармалыгынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалды. Бул кызматка Кадырованы дайындоону Чеченстан башчысынын жана өкмөтүнүн аппараттын жетекчиси Галас Таймасханов сунуштаган. Ал Хадижат Кадырова Грозный мэриясынын мектепке чейинки билим берүү бөлүмүнүн башчысы катары коомдук уюмдар менен иштешүүдө ийгиликтерге жетишкенин айтты. Бул сунушту Рамзан Кадыров өзү жактырып, кызына ийгилик каалады. Хадижат Кадырова Рамзан Кадыровдун экинчи кызы. Ал 2000 жылы 17 январда төрөлгөн. 2020 жылдын декабрынан бери Грозный шаарындагы мектепке чейинки билим берүү бөлүмүн жетектеп келет. 2021 жылы декабрда Кадырова Чечен Республикасына сиңирген эмгек үчүн медалын алган. 2022 жылы ноябрда Ахмат Кадыров атындагы орден менен сыйланган.